Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Кайрадан биз сабагыбызды баштайбыз. Бүгүн 5-чи сабак. Биз сот тамгасына келип токтогонбуз. Башта айтып өткөндөй, тамгалар башында, аягында жана сөз ортосунда жана аягында болуп, 3 абалда жазылат дегенбиз. Сот тамгасын кызыл тамга менен, сыя менен жазгандыгыбыздын бирден бир себеби бул жоон тамга болгондуктан. Сот, сот, сод болбосо д, сод. Сөз башында. Ушундай абалда сод, сөз ортосунда, оңдон солго жана сөз аягында. Сод, сод. Кийинки тамга бул дод. Дод тамгасы дагы жоон тамга болгондуктан оозду толтуруп дод, дод. Д тамгасы буга чейин өткөн, дәл тамгасы деп. Д маңдайда айтылынган болсо, дот болсо, тилдин учу оң же сол капталга урулган абалда дот. Мисалы, Фатиха сүрөсүнүн эң акыркы аятында валаддоллин. Кээ-бирлер буну валазоллин деп зы кылып да окуйт, бирок бул жоон тамга болгондуктан дот, дот. Дот тамгасы сөз башында. Сот менен дот тамгасынын сүрөтү окшош, айырмалаган негизги нерсе бул үстүндө чекит келсе, бул дот келбесе сод тамгасы. Сөз ортосунда жана сөз аягында. Дот, дот. Дагы бир ушундай бир баскычты өтөбүз. Ушул жогорудагы окшош болгон, айтылышы окшош болгон, жазылышы окшош болгон тамгалардын ар биринин эмнеден бири-биринен айырмалангандыгы тууралуу дагы өзүнчө бир сабак кылабыз дагы, ошол жерде баса белгилеп кетебиз. Мисалы, бир эле т, экинчи тдан жоон т менен ичке тнын айырмасы эмнеде экендигинен. Кийинки тамга бул жоон тамгалардан болот. Бул дагы то тамгасы. То. Оозду толтуруп то, то. Сыро толлазина. Мисалы, сыро то. Ошондогу ушул т колдонулат. Буга чейин биз өттүк т тамгасын. Т. Бул ичке тамга. Айтылганда эле билинип атат. Т. Бул то. Эки тнын бири-биринен айырмасы ушунда турат. Т анан то. То тамгасы сөз баш. Негиз жазылышы эми сөз башында. То. Сөз ортосунда. Жана сөз аягында. То тамгасы бири-бирине сөз ортосунда жана аягында келгенде бири-бирине окшош эле жазылат. Во тамгасы. З эмес. Во. Во. Эки тиштин ортосуна коюп туруп во. Буга чейин вәл деген тамга өттүк. Буну дагы бул зәл менен вонун айтылышы бири-бирине окшош. Бул ичке тамга болгондугу үчүн ичке айтабыз, буну жоон тамга болгону үчүн оозду толтуруп. Эки тиштин ортосуна тилдин учун коюп туруп вәл деген сыяктуу бул жерде во, во, волама, мисалы, волама деген сөздө колдонулат. Эки зынын бири-биринен айырмасы. Во сөз башында, сөз ортосунда жана сөз то менен вонун бири-биринен айырмасы чекити бар, чекити жок тамгалар. Андан кийинки тамга бул айн тамгасы. Бул
Эмне үчүн бул бөлүүчү белги менен жазып атабыз? Айн тамактын эң түпкүрүнөн чыккан араб тилиндеги эң оор тамгалардын бирөөсү болуп эсептелгендиктен ушуга өтө маани берип айтуу шарт. Айн, айн, айн. Өзү а тамгасы болгон менен бул тамактын эң түпкүрүнөн чыгат. Айн, айн. Сөз башында. Сөз ортосунда жана сөз аягында. Кийинки тамгабыз бул Гойн тамгасы. Айн менен гойн тамгасы жанаша келип, сүрөттөрү дагы бири-бирине окшош болгондуктан, бирок айтылышы эки башка. Бул айн, бул гойн, г кыргыз тилинде. Гойн деп айтыш туура эмес, эч кандай буну кыйналбастан эле жөнөкөй эле гойн. Мисалы, магдуби, маг, койрил дегендеги г тамгасы. Сөз башында. Сөз ортосунда жана сөз аягында. Бүгүнкү өтүлүнгөн тамгаларга кайра башынан кайтабыз. Сод тамгасы менен дот тамгасынын сүрөтү окшош, айырмалап турган нерсе бул чекит. Соддо эч кандай чекит жок, бунун үстүнө коюлган болсо бул дот тамгасы. То менен вонун дагы айырмасы ошондо. То эч кандай чекитти коюлбастан таза жазылды, үстүнө коюлду бул во, сако. То, во, айн, айн, настаин, аламин, нa'буду. Фатиха сүрөсүндө эле бир канча жолу келет. Ошон үчүн айн тамгасын өзүнүн ордунан чыгарып айта албагандыктан Фатиха сүрөсүндө эле бир нече жерде катага жол коюп коюшубуз толук мүмкүн. Ошон үчүн араб тамгасын билүү өтө мааниге ээ. Андан кийинки тамга бул гойн тамгасы. Айн менен гойндун дагы сүрөтү окшош, айырмалап турган негизги нерсе бул чекит. Үстүнө коюлду бул гойн, коюлбады айн. Жазылууда дагы ошондой эле. Окуп атканда ушул чекиттерге өтө чоң бир мааниге ээ болот. Адашып калышыбыз толук мүмкүн. Ошондой болбослук үчүн биз кайра эле ручка дептерибизди алабыз дагы бул жазылынган тамгалардын ар бирин эң кеминде 5 жолу же болбосо 10 жолу жазып чыгабыз. Ошондо биздин эсибизде түбөлүктүү эстен чыкпай турган болуп сакталып калат. Анткени биздин сабагыбыздын дагы бир өзгөчөлүгү, айырмачылыгы бир эле учурда окууну үйрөнүү, ошо менен катар эле жазууну дагы кошо алып кетүү болот. Кийинки сабактан жолугушканга чейин ассаламу алейкум ва рахматуллах.